Жигитке жетимишөнөр аздык кылат деген жакшы кеп бар эмеспи? Дал ушул өнөрлөрдүн ичине музыкалык чыгармаларды аткаруу же болбосо бийлөө гана эмес, балканы дагы мыкты балка менен жакшы туура кагуу дагы бул өзүнчө өнөр деп билсек болот экен. Ал эми дал ушул бүгүн бизде конокто өзгөчө таланттын ээси, өзгөчө өнөрдүн ээси келип отурат. Аны эмесе кесиптешим тааныштырып койсун. Ооба, чынында кесиптешим айткандай өзгөчө бир таланттын ээси. Аман Токтобаев, битбоксер. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Манайыңыз кандай? Манай эртең мененки эле. Уйку келип. Уйку келип, негизи эфирлер эртең менен башталат. Негизи таң эрте сизде бир ошол жанагы талантыңызды кармап туруш үчүн күндө бир кандайдыр бир көнүгүүлөрдү кыласызбы? Көнүгүүлөрдү аябай мындай режим жок какой-то, бирок өзүн-өзү кылына берет да, өзүмө жаккан нерсе да болчу. Анан мисалы бир жерде отуруп, бир нерсени күтүп отурганда жакшы да, скучно болбойт, кылып отуруп, убакыттын өткөнүн унутпаган. Негизи эле бул өзгөчө таланттын ээсине кантип мындай кайсы жол менен эмне аркылуу келип калдыңыз эле? Кандай кызыгуулар болду? Бул негизи кичинекейизден бери эле кызыгып жүргөн нерсе. Анан кичинекейде ал кезде билчү эмесмин албетте. Кийин эле могу интернет пайда болгондо, YouTube баракча, YouTube пайда болгондо, то есть YouTube'дагы видео сабактар пайда болгондо ошондон көрүп, анан үйрөндүм. Деги эле ушул битбоксинг менен алектенип келе жатканыңызга канча жылдын жүзү болду? Азыр унутуп деле калдым, мындай 8-9 жыл болуп калды ушул. Абдан Жакшы. Келиңиз анда алгач эле сиздин талантыңызга күбө болойлубу? Андан соң эфирибизди улайлы. Чынында эле өзгөчө өнөр экен. Музыкадан дагы мындай чоң таасири бар экен, туруп бийлегим келип кетти. Ооба, чынында. Деги эле ушул битбоксингдин жаралуу тарыхына бирке кайрылып кетпейсизби? Битбокс бул негизи мен билген боюнча Нью-Йорк шаарында чыккан, кедей жашаган райондордо. Ал кезде мындай бир драм машина бар болчу, битбокс деп койчу ошонучу. Анан аны сатып алууга албетте алардын каражаты жок болчу. Анан то есть ал жерде рэпти көп айтышкан да, фристайл кылып. Анан ошого рэпке көтөр инструмент керек болчу. Анан ооз менен битбокс кылганга аракет кылышкан, ошол бойдон битбокс болуп калган. Чынында жаралуу тарыхы дагы абдан кызыктуу экен. Чынында негизи ушул кесипке бул дагы бир кесиптин бир тармагы да. Анан кандай ар бир адам эле ушул нерсеге келе алабы же өзгөчө бир Кудайдан берилген талант керекпи? Албетте бул нерсени ар бир эле адам кыла албайт. Мен билдим да, көбүнчө үйрөнө албай жүргөндөр бар, үйрөтчү деп. Анан албетте биринчиден бул кызыгуу керек, желание керек. Желание болбосо биринчи эле албетте сразу болуп кетпейт кылганда. Ошон үчүн таштап коюшат да. Мен болсо күнү түнү дебей, күндө 3-4 сааттан кылып, анткени мага жакчу ал нерсечи. Ошондо үйрөнгүм келчү аябай. Ошентип мен үйрөндүм. Анан негизи эле музыкага жакынмын да. Мындан сырткары кээде комуз чертип коем, кээде гитара чертип коем, кээде да коем дегендей. Ошо негизи эле. Негизи мен ошо жана комуз менен битбоксту айкалыштырып бир конкурска катышканыңызды көрдүм. Негизи эле ушул тармакта кандай бир ийгиликтерге жете алдыңыз ушул таланттын аркасы менен? Ушул таланттын аркасы менен биринчиден мен көптөгөн досторду таптым.
Экинчиден көптөгөн конкурстарга катыштым, жеңүүчүсү да болуп жүрдүм. Бизде өткөн 2015-жылдары го дейм, X Factor Кыргызстан долбоорунда биринчи орунду алдым. Анан биринчи орунду алган менен эме жолдомо алдым Кытайга, Урумчиге. Ал жерде барып катышып келдим, полуфиналга чейин жеттим, жарым финалга чейин. Андан кийин Кыргызстандын ошо конус менен айкалыштырып, Казакстанда өткөн Central Asia Got Talent конкурсуна катыштым. Ал жерде тилекке каршы биринчи турга катышкандан кийин албетте баарына жакты. Элдер надо будет туруп алып кол чабышты да. Анан бүт жюри тең, 4 жюри тең ооба дешти, бирок андан кийин негедир экинчи турга өткөзбөй коюшту. Бирок себебин айткан жок. Ошон кийин буюрса дагы конкурстарга катышам. Айта кетсеңиз, битбоксинг дегиле Кыргызстанда канчалык деңгээлде өнүккөн? Деңгээли албетте бир топ эле өнүккөн, бирок элге жакшы жеткен эмес да, то есть мен билген көптөгөн балдар бар. Аябай жакшы кылышат да. Мына орусча айтканда на профессиональном уровне. Бирок элдер көп тааныбайт алардычы. Анткени бизде көбүнчө ыр-бий болуп атып, көңүл ошо бурулуп калат, тиги битбокска көп мындай эмешпейт. Бирок албетте битбокс көрсөтсө, адамга сөз жагат да, ал нерсечи, жакпай койбойт да, жок мага жаккан жок депчи. Сөз жагат албетте, бул как минимум мындай необычный нерсе. Ошон үчүн көптөгөн элдер азыр биле элек, көрө элек деп ойлойм. Негизи ушул битбоксинг боюнча өзүңүздүн бир техникаларыңызды бөлүшсөк кетпейсизби? Кандайдыр бир добуштарды чыгарыш үчүн кандай тегиз эле тиштерди, эриндерди, тилди кандай кыймылдатыш керек? Кээдеги бит деп коет да. Ал нерселерди мен кээде өзүм түшүнбөй калам. Кандай кылганымдычы, оозду көндүрүш керек да, самое главныйчы. Повторение, мать учения дегендей. Көбүнчө видео сабактарда бар, тилде кандай кылыш керек, мисалы. Мисалы мен үндү кылат да, мисалы. Мен мисалы тилимди таңдайга коюп, өзүмө тартып атам да. Бул да негизи бир опасный нерсе, тилди нарса киргизиши мүмкүн, жутуп алышы мүмкүн. Или какап кетиши мүмкүн. Ошол сыяктуу ар бир үндүн өзүнүн эмеси бар. Тилиңге эме тамакты оозуңузга салып туруп, тилди ошондой тырылдатсаңыз, тамак өзү эле майдаланып, ар көзгө кирип кетет го дейм, андай. Дейле ошол музыкалык чыгармаларды жаздырууда катышасыздарбы? Мисалы, азыркы учурда дагы жанагы ырларды жаздырууда битбоксингдин үндөрү, биттер аябай жакшы өнүккөн го. Сиздер менен биргеликте аткарылган музыкалык чыгармалар барбы? Ошол жөнүндө сөз кылсак. Бар, албетте бар. Биздин өзүбүздүн лейбл деп коет го. То есть лейбл бар. Кээде ушундай клип да тартканбыз даже. Ырлар бар, 2 ыр бар. Бирөөсү мындай ар кандай тилде да. Там рэпер бар, комузчу кыз бар, кылгыякчы, там анан мен, анан көбүнчө кандай десем, туристтерге эметилген клип да, Кыргызстан жаратылышын көрсөтүп, туристтерге дагы мындай понятный болуш үчүн на английском тоже бар. Экинчи клип болсо, бул на индийском. Кавер кылабыз, бирок кадимкидей өзүбүз жаздырып, студиядан аранжировка кылып, анан клип тарттырабыз. Сонун. Негизи эле ушул тууралуу айтып кетпедиңизби? Битбоксинг негизи эле Кыргызстанда талабы кандай? Ошол эле тойдо, же болбосо бир иш-чараларда, бир музыкалык чыгармаларда кандай талаптар бар? Сизге көп кайрылышабы ушул боюнча? Албетте, тойго чыгып турам, тойго чакырышат. Элдерге жагат албетте. Самое главное, аягында чыкпаш керек да. Барды этти бериштирип атканда эч ким карабай атат да. Көбүнчө музыкага көңүл бурат го. Биякта битбокс болуп атса, көбүнчө укпай калышат да.
Анан ошо тойдун ортосуна чыкканга аракет кылам. Албетте элдин баарына жагат аябай. Мындай көңүл буруп карашат да аябайчы. Ошо негизи эле ошо тойдо чыкканда негизи өзүңүздүн бурчу айтып коет эмеспи, ставкаңыз кандай? Бекерден 5000ге чейин дегенде. Эми баягы көбүнчө тааныштар чакырышат. Аларга эми көңүлдөн чыккан же мындай эле деп такси эле чыгып берип алдык. Ошол. Айта кетсеңиз, ошо битбоксинг боюнча негизи кумириңиз ким? Кимди көрүп, же ошондой болом, же болбосо андан ашам деген жакшы тилектериңиз бар? Албетте бар. Кумирлерим бир канадский боксер бар. Кайрен Фекс деген. Ошонун мындай ошонун туурагын аракет кылам да кээдечи, баягы стиль. Ар бир битбоксердин өзү стили бар да. Ошонун стилин кылганга аракет кылам. Ал да көбүнчө конкурстарга катышкан, является одним из первых битбоксеров дегендей. Ошо. Негизи көрөрмандарыбыз мындай сизге суу сап калды окшойт да, жанагы биринчи талантыңызды көргөндөн кийин дагы бир талантыңызды элге Албетте. койбойсузбу? Дагы бир чыгармаңыздан алам. Чыгармаларынан алып коеюн. Элге таанымал. My hump, my lolly, the lump, to get up. My hump, my hump, my lolly, the lump, to get up. Көк асмандан жаңбыр болып төгілгендай, эй, рэп. Негизи канча ошол нерсени кылбасаңыз да чынында кайра угуп тургум келет экен. Негизи эле ушундай тынбай канча бир мүнөт кыла аласыз? Тынбай бир жолу жарым саат кылам. Бизде ар кандай ачык микрофондорго барабыз да, открытый микрофондор коет. Ар кандай заведение же көчөдө баягы ырдап калышпайбы, гитара менен чыгып, колонка мененчи. Ошол жерде баягы коштогондо ар бир чынчы, ошондо, по-моему, жарым сааттан көбүрөөк кылам. Бирок чарчагам, конечно, бирок кыла алгам да ошо жарым саат. Негизи эле ошо Кыргызстан боюнча ушу битбоксинг боюнча негизи конкуренция кандай? Бул тармак боюнча кызыккандар көппү же азыркы учурда бизде Кыргызстанда бул нерсе өтө жакшы эл арасында таркаган эмеспи? Кызыккандар азыраак болуп атат да, баягы спонсорлор жок. Если спонсорлор болсо, можно было бы, мисалы, как у танцоров эме кылыпчы, фестиваль кылыпчы. Танцорлордун фестивалдары көп өтүп атат да. А битбокстун даже мындай батылдар жок да, жөнөкөй батыл. Көп каражатты талап кылбаган көп деле. Анан кээде өтүп турат батылдар, албетте заведенияларда. Бирок прям антип маданият министрлиги деп коечу. Ал жерден көп көңүл бурулбайт да, бул нерсе анткени көп киши билбейт да просто. Негизи ошол битбоксинг боюнча кызыккандар сизге келип, мени окутуңузчу, мени үйрөтүңүзчү дегендер барбы? Деги эле өзүңүз курс ачам деген оюңуз барбы? Болуп берген, андайлар көп эле айтышчу, бир ачкам негизичи мурда. Ачканда баягы пандемия башталып калып, ошончо токтоп калды. Так эмелер, желающийлер көп. Негизи эле ушул таланттын ээси болуш үчүн канча убакыт талап кылынат? Ар бир адам үчүн ар кандайбы же бир белгилүү бир убакыт керекпи? Менин оюмча бир жарым жылда жетет го дейм. Мен мисалы өзүм жарым жылда полностью үйрөнгөм да. Бат кылгандычы.
жарым жылда, 1 жылда үйрөнүп албаса, анда уже ал дальше да үйрөнүп албайт. Мындай суроорум келип турат. Деги эле битбоксингден башка дагы кандай нерселер менен алектенесиз? Негизи кесибиңиз кандай же битбоксинг боюнча эле окудуңуз беле? Кесибим боюнча мен экологмун. Музыкальный образованием жок. Бирок шыгым бар дей беришет да, слух бар. Иштеген жерим госучреждениеде иштейм, бирок не по специальности. Анан башка алектенген ошол комуз, гитара. Негизи эле үнүңүз дагы аябай сонун экен, Анан ошол үнүңүз ушул битбоксинг аркылуу келдиби же негизи эле төрөлгөндөн бери ушундайбы? Да, битбокс менен эмете баштаганда, заниматься эте баштаганда көбүнчө байкай баштадым да, голос кичине жакшыраак мындай. Оңоюраак ырдай баштадым да, кыйналбайчы. Кээде там вибрация болуп кетет, кээде мелизма болуп кетет. Мисалы бир Вахтанг деген битбоксер бар, грузинский. Ал эме болуп, дүйнөнүн чемпиону да болгон, бир жолу экс-чемпион. Анан ошол ырдаганда жакшы да. Анан, по-моему, мен билишимче 14 жашында голосун жоготуп алган. Связкаларды үзүп алганбы ырдайм деп. Андан кийин битбокс менен заниматься эте баштаган. Анан өзүнө вернул себе голос да, кайрачы. С помощью битбокса. Ошон үчүн битбокс бул кадимкидей оңдойт. Бул кандайдыр медицина тармагында дагы өзүнүн бир орду бар турбайбы, Деп байсалгат берген. Деги эле чынында 1% талант, 99% эмгек деген чынында инсан экенсиз. Ал эми ошол суроо берилип турат, ошо 1% талант үй бүлөңүздө ким тараптан келген? Деги эле музыкалык чыгармачылык жактан үй бүлөңүздө иштегендер барбы? Үй бүлөсү, албетте үй бүлөбүз негизи чыгармачыл деп койсом болот. Барды тең, мисалы, иним гитара чертет, комузду барды эле чертет негизи үйдөчү. Анан көбүнчө мамам жактан келген болуш керек деп ойлойм. Атам да жакшы ырдайт, албетте. Бирок мамам комуз чертет, пианино, аккордеон ойнойт. Чыгармачылык биле турбайсыздар. Ошо мамам жактан келген болуш керек деп ойлойм. Бул жактан телекөрүүчүлөрүбүздөн СМС билдирүүлөр келиптир. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы, талантыңызга таазим. Рахмат. Негизи эле ушул дагы бир чыгарманы бизге тартылып өтөсүзбү деп дагы суранып кетиптир. Албетте. Азыр да. Танцевальный, да? Көбүнчө тойлордо ушу менен выступать этем, анткени быстрый биттерде болгондо кээде элдер түшүнбөй калышы мүмкүн да, кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Тойдо жакшы маанай менен жүрөт да, мындай бийлеп эметипчи. Ошо ылайыкташтырыш керек. Ошондой. Негизи эле тойдон деле, сиздин ошо бир чыгармаңызга тойбой калса керек, кайра сурана береби? Кээде ушундай да болот. Биринчи гость конок болуп барганда сөз выступать этип берет да. Анан тойдун ортосунда чыккандан кийин, как всегда, аягында
калоо тилек айтып атышканда ошондо да бир чыгып койчу депчи. Ошондайлар да болот. Бул жактан дагы бир SMS билдирүүлөр келиптир. Саламатсыздарбы? Өтө таланттуу экенсиз дейт. Бул оркестр ойногондой эле болуп жатат дейт. Таланты өркүндөй берсин. Рахмат. Негизи эле ушул тармакта, битбоксинг тармагында элге кандай бир чыгармаларды, кандай бир ушу битбоксинг боюнча кандай бир ушул тармакта өнүгүүлөрдү жасайын деген өзүңүздүн бир ойлоруңуз барбы? Албетте, андай ойлор бар. Битбоксты көбүнчө кыргызча кылайын депчи. Ошон үчүн комуз менен чыкканым ошондо да. Бир эле битбокс өзүнүн эле стилин кыла бербей, кыргызча кылып тоже мындай. Өтө өзүнчө бир стиль создавать этип да. Кыргызча битбокс дегеничи, айтыш үчүнчү. Мисалы, башкалар да битбоксерлер да айтат, мисалы, французский битбокс депчи, өзүнчө бир кандай десем, мотивтери бар да. Американский битбокс, корейский битбокс өзүнчө бир, как будто башкача бир стили бар. Мен ошо кыргызча битбокс болуп келет да. Топ мисалы, комуздун мисалы үндөрүн чыгарып салып боз мененчи, ошол сыяктуу да. Сонун. Негизи эле ушул кесиптин, ушул таланттын ээси болгондон кийин негизи эле кайра кайрыла берип бир сапарга чыкканда дагы ошол талантыңызды суранып, анан негизи эле ушул менен аябай тажат ишти деген ушулар да болобу? Жок, мен с удовольствием кылып берем всегда кыл дегенде. Анткени бардыгы олча барына жагып атса, өзүм да өтө эме алам да, рахат алам да ошондончу. Албетте. Деги ушу битбоксингдин ошо азыр Кыргызстанда өтө жайылбай жатпайбы? Анан ушуну улуттук баалуулуктар жанагы эмени алып чыккан экенсиз, комуз менен биргеликте. Жана кыл-кыяктар менен да чыгабы, жана ошондой эле улуттук баалуулуктарыбызды, мисалы кийимдерибизди кошо биргеликте тартып, чет өлкөлүк конкурстарга катышып дегендей. Комуз менен болгон, албетте. Кыл-кыяк менен болгон. Анан жана сонун түшүнбөй калдым, просто кийимдер менен. Мисалы клиптерди тартып, чет өлкөдө мындай атактуулукка ээ болгонсуздарбы деген сыяктуу. Жок, кандай деле нерсе боло элек, бирок буюрса болот. Сизге бул жактан калуу тилек жазып кетиптир. Аман байке, кыйынсыз, сизге ийгилик дейт. Рахмат. Негизи эле ушул таланттын ээси болгондон бери сизге кандай мүмкүнчүлүктөр ачылды? Деги эле ушул тармакта эмес, башка бир тармактан дагы бир өнүгүүлөр болдубу? Башка тармактардан ойлонуш керек го дейм. Бирок негизи эле ошо мен айткандай көптөгөн досторду таптым, благодаря боксу. Көптөгөн жерлерге бардым. Тармак боюнча Өмүрлүк жарыңыз балким ушул талантыңыз аркылуу келгендир. Антып койсо да болот. Может быть, если бы битбокс болбосо, может. Таанышпай калмаксыз балким. Балким сизди карабай коймок деген. Кандай да болушу мүмкүн. Жакшы. Сонун. Бүгүн биздин эфирибизге келип бериңизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга. Кыргыз элине, сиздин бул жакта жазып жаткан көрөрмандарыңызга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз болот. Салам алейкум. Баарыңыздарга салам. Мени тааныгандарга да салам. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолук жана өлкөбүздө тынчтык болсун. Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Аман Токтобаев, битбоксер болду. Сизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик, алдыда дагы ушул тармакта өнүгүүлөр боло берсин. Кыргызстанда дагы өнүккөн бир өзгөчө таланттардын ээселери көбөйө берсин деген жакшы тилектер менен сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Таң аткандан баштап биздин эфирге келип, өзүңүздүн талантыңызды көргөзүп, элдерге мындай өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды тааныштырып кеткениңизге терең ыраазычылык билдиребиз.